Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Санкт-Петербург шаарына барды. Кыргыз өкмөтү менен Орусиянын Росатомы Шамал электр станциясын куруу боюнча макулдашууга кол койду. Ошто 3 эм төрөлдү. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Санкт-Петербург шаарына барганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчыны шаар губернатору Александр Беглов жана башка расмий адамдар тосуп алышкан. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев Жапаров күн корусуз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушусуна жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышаарын билдирди. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында ЕЭПтин жылдык ишинин жыйынтыктары чыгарылып, биримдиктин ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери каралат. Бир катар маанилүү чечимдерди жана документтерди кабыл алуу пландаштырылууда. Анын ичинде ЕЭПтин жана үчүнчү тараптын бажы транзитинин бирдиктүү системасы жөнүндө макулдашууга кол коюлат. КМШ өлкөлөрүнүн президенттеринин жолугушусунда 2024 жылдагы кызматташуу жыйынтыктары чыгарылып, эл аралык жана регионалдык темалар боюнча пикир алмашуу болот, деди Азымбакиев. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Орусиянын Росатом корпорациясынын ортосунда Шамал энергетикасы тармагында кызматташуу боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу корпорациянын сайтында жазылган. Эске салсак, 2024 жылдын сентябрында Шамал электр станциясынын курулушуна капсула салынган. Долбоорго ылайык Шамал станциясынын кубаттуулугу 100 мегаватт болуп, жылына 280 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарат. Жалпы аймагы 200 гектарды түзмөкчү. Долбоорлоо иштери 2025 жылы башталары айтылды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикте курулуш тармагынын өсүү темпи боюнча алдыга чыкты. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Урунтаев биринчи радиого маек берип жатып билдирди. Анын айтымында, өлкө ичинде курулуштун көлөмү 137%га чейин жеткен. Былтыр бул көрсөткүч 112% эле. Быйыл өлкө боюнча 2 миллион чарчы метрден ашык курулуш ишке берилди. Былтыр Союздагы рекордтук көрсөткүчтөн 1,5 миллион чарчы метр ашып, 1 миллион 600 миң чарчы метр болгон. Дүйнөлүк стандарт боюнча ар бир жаранга 15 чарчы метрден курулуш пайда болушу шарт. Калкыбыз жылына 200 миңге өсө турган болсо, биз 3 миллион чарчы метрлик көрсөткүчкө жетишишибиз керек, деди Орунтаев. Ошондой эле ал быйыл 230дай социалдык курулуш ишке берилгенин белгиледи. Буга бюджеттен 13 миллиард сом сарпталды. Орунтаев ал башкарган агенттик быйыл 130дан ашуун генералдык план түзүп бергенин кошумчалады. Элдин сотторго болгон ишеними төмөн. Бул туурасында Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Ош облустук сотунда билдирди. Сатыев элдин сот системасына болгон ишенимдин төмөндөшү өлкөдө адилеттүүлүктү камсыз кылуу багытындагы негизги көйгөйлөрдүн бири экенин белгилеп, бул абалды өзгөртүү керек экендигин белгиледи. Сотко акыйкат издеп кайрылат, укугу бузулган тараптардын укугун калыбына келтирүү негизги милдеттердин бири. Соттор иштерди өз убагында жана мыйзамдуу, адилеттүү, негиздүү карашы керек. Ошол эле убакта соттордун кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-аракеттерди көрүшүбүз зарыл, деди Медербек Сатыев. Белгилей кетчү жагдай, Жогорку соттун төрагасы республиканын бардык сотторун кыдырып, жеринде орун алып жаткан көйгөйлөр менен таанышып чыкты. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен бирге Төлөйкөн айылында Акбура дарыясынын сол жээгинен нугун буруп мыйзамсыз курулган Мөлбулак эс алуу жайына барды. Муниципалитет билдиргендей, суу коругуна курулуп калган жайдын ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жана курууга тийиштүү архитектуралык уруксаат кагаздары жок экени аныкталган. Буга чейин эс алуу жайдын ээси жерди көрктөндүрүү үчүн алган. Жайында сел түшкөн чакта бул жердин бетон дубалдарына урунуп, Ош шаар суу каналынын түтүктөрүн алып кетүүгө, турак жайларга кирүүгө коркунуч жаралган. Мэр тиешелүү кызматтагыларга тез аранын ичинде дарыянын нугун калыбына келтирүү, мыйзамсыз курулушту буздуруу боюнча тапшырмаларды берди. Бишкектин 6-Кичи районунда жылуулук жана ысык суу берүү убактылуу токтотулат. Муниципалитет билдиргендей, бүгүн кечки 6-га чейин жылуулук тармагындагы бузулууну жоюу максатында 6-Кичи районунда жылуулук жана ысык суу болбойт. Белгиленгендей, суу түтүгүнүн жарылган жери аныкталып, ширетүү иштери пландалган. Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасы жарандардан убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт.
Ош облустук төрөт үйүндө 3 эм төрөлдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын баш кадиси Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында 17 декабрь күнү Кара Суу районунун Шарк айылынын 27 жаштагы Нодира Бегим Сабиржанова аттуу тургуну операция жолу менен 3 эмди жаракка алып келген. Ымыркайлардын арасынан 2 эркек, 1 кыз. Алар 2 килограмм 300 граммдан 2 килограмм 400 граммга чейин салмакта төрөлгөн. Учурда ымыркайлардын абалы жакшы, убактысына жетпей, ара төрөлгөндүктөн дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Раиса Асылбашева.